Бүгүн 2024 жылдын 26 январында Астана шаарында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун Казакстан жана Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлери менен 3 тараптуу жыйыны болуп өттү. Отурумга Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан ички иштер министрликтеринин борбордук аппараттарынын кызматтарынын жетекчилери катышты. Жыйын борбордук Азия өлкөлөрүнүн калкынын бакубаттуулугу үчүн аймактык кызматташтыкты түзүүгө, достук жана коңшулук мамилелерди жаңылоого жана активдештирүүгө багытталган милдеттерди ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков өз сөзүндө мамлекеттин туруктуулугун жана коомдун биримдигин сактоо ар бир өлкөнүн башкы милдети, ал эми мамлекеттин коопсуздугу анын аймактагы ийгиликтүү өнүгүүсүнүн жана туруктуулугунун өбөлгүсү экендигин белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө тараптар Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрликтеринин кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аймактык кызматташтыгынын потенциалын жогорулатуу боюнча маселелерди талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында борбордук